Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Азаттык менен Матраимовдордун чатагын журналисттик этика комиссиясы иликтемей болду. Ош мэриясы болсо Оштогу үйүнүн жерин иликтейт. Контейнер мектеп деп чуручу түштүк эле. Мончодо окуган балдар дагы бар экен. Ал дагы бюджет жагынан эң алдыдагы облус Ысык көлдө. Уран казууга түбөлүк тыюу салган мыйзамды өкмөт колдойт. Мындай билдирүүнү өкмөт таратты. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды териштирген комиссияга кайрылды. Саясатчы Ошто кезектеги телеберүү тартып жүргөн журналисттин каракталышы боюнча жазылган макалаларга байланыштуу даттанган. Анда депутат Ошто болгон журналисттерге кол салуу тууралуу маалыматтар боюнча жазган. Арыз ээсинин айтымында Азаттыктын орус тилиндеги версиясында 11 тексттик публикация жана бир автордук Ыдырыс Исаковдун видео репортажы чыккан. 12 материалдын 11-инде бир жактуу жана радионун позициясын колдогондордун ою жазылган деген Матраимов. Арызда Ыдырыс Исаков менен Матраимовдун тарапташтары менен болгон телефондук сүйлөшүү тиркелген. Автор Исаковдун комментарийине көңүл буруун айткан. Арыз ээси төмөнкү суроо талаптарды келтирген. Инцидентти чагылдыруунун сапатына баа берүү, журналисттин этикалык кодекси бузулгандыгы тууралуу текшерүү жүргүзүү, публикацияны талкуулоого тараптарды чакыруу, Исаковдун телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн чын төгүнүн иликтеген көз карандысыз экспертиза уюштуруу. Ал арада Ош мэриясынын Султан Матраимовдун Оштогу үй салынган жер качан жана кандай шартта берилгенин териштире тургандыгын кабарлады. Маалыматка караганда буга чейин азыркы мэрдин атына Матраимовдун үйү жолдун үстүнө салынгандыгын айтып, бир да тарап арызданган эмес. Андыктан жер кайсы мэрдин тушунда берилгендиги белгисиз. Буга чейин Келечек балдар борборунун башчысы Азаттыкка Руслан Матраимовго караштуу турак үй Келечек балдар борборунун эксперименттерди өткөрүү аянтчасына курулгандыгын айтылган. Андан сырткары балдар борбору менен эксперименталдык аянтча борбордун ортосунан Ош шаардык билим берүү башкармалыгына өткөн жол дагы тосулган. Матраимов ошондой эле Келечек балдар борборун П формасында курулган имаратынын ортосундагы бош аянтты дагы тосуп алган. Сөз болуп жаткан жер Ош шаарынын Ленин көчөсү менен Токтогул эс алуу багынын ортосунда жайгашкан. Руслан Матраимовдун агасы депутат Искендер Матраимов Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө иниси үй салган 3 жер участогун 1999-2000 жылдары 119 000 сомго сатып алгандыгын айтты. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссия Аю холдинг компаниясынын ээси Шаршембек Абдыкеримовдун арызы боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу маалымат аталган комиссиянын Facebooktагы баракчасына чыкты. Ага ылайык Жаңы Ордо гезитинин 2019 жылдын 6 сентябрында Шакинин канаты жакынкы күндөрү кайрылабы деген автору жазылбаган чакан макалада журналисттин этикалык кодексинин 3 беренеси бузулган. 8-ci беренеде журналист кандай гана жагдайда болбосун билип туруп жалган маалымат жарыялабашы керек. Эгер таратылган маалымат чындыкка коошпой тургандыгы билинсе, журналист бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен оңдоого милдеттүү деп айтылат. 10-чу беренеге ылайык фактылар, божомолдор жана пикирлер бири-биринен даана ажыратылышы зарыл. 17-ci берене боюнча каршылаш тараптардын, анын ичинде журналисттин сынына кабылган адамдардын пикирлери тең салмакта берилүүгө тийиш. Комиссиянын бүтүмүнө ылайык буга байланыштуу Жаңы Ордо гезити аталган макаланы төгүнгө чыгарып, арыздануучунун пикирин камтып кайрадан жарыялашы керек. Абдыкеримов жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды караган комиссияга 16 сентябрда кайрылып, Жаңы Ордо гезитиндеги макалага баа берүүнү өтүнгөн. Кумтөр 3 президенттен 5 парламенттин башын жеген кылымдын аферасы. Кумтөргенин иштетүүдө Кыргызстан алданып жатканын бешиктеги баладан бейишке кетем деп жаткан абышкага чейин бардыгы билет. Бирок Кумтөрдү мамлекеттин пайдасына иштетели деген адамдардын сөзү Кумтөрдүн акчаларынын жанында чыкпай калууда.
Атамекен партиясы 5 жыл мұрын сунуштаған жол менен Монголия алтын кенин Центера компаниясынан алып башкага сатты. Кененирээк алдыдагы сюжет. Кыргызстан Кумтөргенин асқан Центера Gold компаниясына мамлекеттик коруктун 16 000 гектар жерин каалашынча талкалап алтын каза бер деп берип жаткан чакта Монголия Центера Gold компаниясы ыйлык кылган Борро кенин лицензиясын жокко чыгарып, Центеранын айласын кетирип отуруп, Борро кенин Сингапурдун компаниясына сатууга мажбур кылды. Ал эми Кыргызстан 20 жыл мурун алдатып ийген Кумтөрдөгү 67%-ын кайра ала албай, убакытты дагы акчаны да уттуруп келүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кумтөр маселесин чечүүдө Монголия барган жолду 5 жыл мурун эле көргөзгөн. Бирок Кыргызстан Кумтөрдөгү үлүшүн көбөйтүүнүн ордуна мөңгүсүн талкалатып, коругун керттирип баштады. 2 миллиард доллар бюджетибиз бар, кичинекей мамлекетибиз чоң гигант менен кармашып атканда утабыз деп аракет кылып, бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарганын ордуна кээ бир өкмөт мүчөлөрү, кыргыз алтындын жетекчилери сүйлөшүп жүрүп отурганда кыйкырып атпайбы тиги? Алтын мышетін ала албайбыз, национализация болбойт, баары бир Центераны айткандан макул болушубуз керек. Болбосо бизди сотко берип, жүдөтөт, какатат, түбөлүккө кул кылып алат деп коркутуп атпайбы? Мына бизнесмен бар. Сүйлөшүп жүрүп атканда алсыздыгыңды билдиресиңби? Күчүң жок экениңди билдиресиңби? Чөнтөгүңдө акча жок экенин билдиресиңби? Жок. Чөнтөгүңдө 1000 сом болсо, миллион сом бардай болуп сүйлөшөсүң да. Эгерде булчуңда күчүң жок болсо, булчуң барын талкалап кое тургандай болуп сүйлөшөсүң да. А биз Кумтөргө багынып берип атабыз. Мына бүгүн депутаттар биз жиналып маселени чечебиз деп атабыз да. Эки жол менен чечилет маселе. Биринчи национализация, экинчи капитуляция. Капитуляция деген Центерага багынып Болноштандын шартын алыш керек. Башка жол жок. 2017 жылы премьер-министр Сапар Исаков Центерага Кумтөрдөгү мөңгүлөрдү талкалап алтын казууга уруксат берген мыйзамды жогорку кеңешке алып келди. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясынан башка бардык фракциялар колдоп берип, президент Атамбаев кызматтан кетип баратып кол коюп берип кетти. Кумтөрдөгү мөңгүлөрдү талкалап казуу аракети 2015 жылга чейин эле башталган. Бирок Текебаев баштаган атамекенчилер мөңгүлөрдү талкалатпай сактап калган эле. Бүтүндөй мамлекетти быйыл августта Центер эмне деп коркутту? Мен жер алды менен казбаймын дейт. А биз жер алдында казылсын деп чечим чыгарып бердик. Февралда, былтыр. Мен жер алдында казбайм, чыгымым көбөйүп кетет экен. Мен үстүнөн чапчып казам. Анын үчүн мөңгүнү жоготушуң керек, укук бергиле. Укук бербесеңер мен азыр токтотуп коем. 4000 көлдүк, жумушу жок калат. Анан абалыңарды көрөм, алар келип силерди кызматтан кетирет. Революция кылат деди. Ачыгын айтканда ушундай болду. Анан чет-четинен келтирген өкмөт акырында уруксат берип атат. Азыр алдыбызга келип, ошол шартты толугу менен кабыл алууга деп келип атат. Центера биз койгон, парламент койгон шартка макул эмеспиз деп айтты. Колуңардан эмне келет деп айтты. Эл эмессиңер деди, мамлекет эмессиңер деди. Ушинтип ачык айтыш керекпи? Ачык дипломатиялык сөз менен эмес, кыргызча которгондо так ушинтип айтты. Колуңдан эмне келет? Өкмөт алмаштырган, президент алмаштырган, силерди да алмаштырам деп атат. Ошол жерден айлык алган адамдарды кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, өкмөткө каршы тукуруп атат. Монголия жасаган ишти кылуу үчүн Кыргызстандын бийлиги ынтымактуу болуп, талапты кое билүүсү керек. Бирок Центеранын айласын кетирүүчү куралдарды колдонууга келгенде парламент, өкмөт, президенттер эл тарапта эмес, Центера тарапта болуп келишүүдө. Эми Атамекен фракциясы мыйзам киргизгенбиз. Сапаташ. Ошондой чоң ишканалар токтотуп коем деп коркутса, же атайлап токтотуп коюп элди тукурса мамлекетке каршы. Жетекчилиги 15 жылга чейин камалсын деген мыйзамды киргизгенбиз да. Эки окуудан кабыл алдык да. А Центера реалдуу коркута баштагандан кийин кечирип коесуңар, урматтуу депутаттар. Ушул жерден бир добуштан ошол мыйзамды жыгытып койдуңар го. Силер жыгытып койдуңар го. 3-чү окуудан чечүүчү мезгилге келгенде, Центер менен чабышып жакалаша турган мезгил келгенде, Курманбектин атасы тейиттей болуп атты бербей койгон. Законду алып койдуңар го. Эми өкмөттү силер алгыла деп атасыңар. Эмнени чечет булар? Чече албайт. Чечиш үчүн бир гана секрети бар. Баарыбыз ынтымак болушубуз керек.
президент, жогорку кеңеш, өкмөт, соттор, милиция, кылмыш дүнүйөсү дагы керек болсо бул да тилектеш болуш керек. Биз ошондо гана жеңишке жетебиз. Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшү башында 67%-ды түзүп, кенди канадалык Камека компаниясы иштетчү, кийин башка өлкөлөрдөгү бир катар алтын кендерди сатып алып, Сентера Голд компаниясы түзүлгөн. Кыргызстандын үлүшү 33%-ды түзүп калган. Антке менен Сентера Голд компаниясынын кирешесинин 80%-ы кумтөрдөн түшөт. Мурдараак чуу жараткан контейнер мектеп клуб мектепке айланды. Нарын районунун Кеңеш айылындагы контейнер мектепте окуп жаткан окуучулар бүгүндөн баштап жергиликтүү клубтун имаратында окуй башташканын Дөбөлүү айыл аймагынын башчысы Уланбек Алсыйтов кабарлады. Анын айтымында клубда 4 класс жасалып, окуучулар кезектешип 2 маал окуп жатышат. Жылуулук системасына жана башка иштерге мамлекеттик бюджеттен 958 000 сом бөлүнгөн. Бул иштерди тендерден уткан компания 820 000 сомго жасап берген. Буга чейин балдар окуган контейнер мектеп коомчулуктун катуу сынына кабылып, мунун арты менен билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кызматынан кол жууган. Мектеп темасын улай бүгүн вице-спикер Айда Касмалиева парламенттин жалпы жыйынында Ысык көлдүн Түп районуна караштуу Каркыра айылында балдар эски мончонун имаратында окуп жатышкандыгын айтты. Белгилүү болгондой, аталган айылда мектеп 15 чакырым алыс болгондуктан башталгыч класстын окуучулары мончодо окуп жатышат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда учурда 190дон ашык мектеп авариялык абалда турат. Касмалиева анын ичинен 24-ü Ысык көл облусунда экендигин кошумчалады. Өлкөдөгү авариялык абалдагы мектептерди оңдош үчүн 13 миллиард сомдон ашык каражат керек. Санташ айыл өкмөтүнүн Каркырада 15 километр алыс болгондуктан ал жерде башталгыч класстын окуучулары мончодо окушат да. Элестетсеңиз, мончо, мурдагы мончо жанында ФАП, ошол эле коңшу бөлмөдө 16 бала окуйт. Окуу каналарынын жоктугунан байланыштуу 1-2 класс бириккен. 3-4 класстын окуучулары бирге окууга мажбур да. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 5 каналды сатыкка коюу жөнүндө демилге көтөрүп чыкты. Мындай сунуш менен видео кайрылуу кылып интернетке чыгарып, сунушту премьер-министрге жазуу түрүндө жибере тургандыгын айтты. 5 канал 2005 жылы мурдагы президент Аскар Акаев бийликтен куулгандан кийин Коорт каналынын базасында түзүлгөн. 2009 жылы аны кийинчерээк апрель окуясы боюнча айыпталып, 10 жылга сырттан эркинен ажыратылган Оксана Маливая башкарган. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттештирилген. 2011 жылы жогорку кеңештин ишин чагылдыруу максатында 5 канал жабык акционердик коому жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал эми депутаттын айтканына караганда 5 каналдын жетекчиси Эрнест Кыязов жооп кылып, өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына пост жазды. Дүйнө чемпиону болуп, алтын тагынып келген балбан кыз Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусуна дагы батир берүү сунушталды. Мындай сунушту жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров өкмөткө сунуш кылды. Машыктыруучуга бир бөлмөлүү болсо дагы батир берсеңер чоң колдоо. Токиодо өтө турган Олимпиадада Айсулуу жеңет деген үмүттүн акталышына кошкон салым болот, деди Бакиров. Тыныбекова Казакстандын Нур-Султан шаарынан жеңишти багындырып, дүйнө чемпиону болуп келгенде президент Сооронбай Жээнбеков спортчу кызга 3 бөлмөлүү батир берген. Ал эми машыктыруучусу Нурбек Изабеков акчалай сыйлык алган. Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандын спорт тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпиондугун жеңген биринчи балбан жана Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери спорттун олимпиадалык 29 түрүнөн алтын байга алган алгачкы спортчу. Мен айтайын дегеним, күлүктү саяпкер таптайт. Мондай балбан кыздарды шундай машыктыруучулар таптайт. Урматтуу Сооронбай Шарипович Айсулуу Тыныбековага 3 бөлмөлүү батир берип, чоң бир колдоо көргөздү. Эстафетаны мындай өкмөт албайбы? Кийинки колдоону ушул тренерге 1 бөлмөлүү болобу батирди берип койсоңуздар, бир чоң колдоо болот.
Өкмөт жер мафиясына бөгөт койбосо социалдык чоң чыңалуу болушу мүмкүн. Мындай пикирлер Сокулук районундагы жер көйгөйүнөн чыккан нааразычылык акциясында айтылды. Ваян Антоновка айыл өкмөтүнүн башчысы мыйзамда өкмөттүн токтомун тоготпой, өзү билимдик кылып 3000ден ашуун адамдын турмуш тиричилигине тоскоолдук жаратууда. Үй куруп, бала бакыра күтүп, түтүн булатуу ар бир жарандын милдети эмеспи? Өкүнүчтүүсү Ваян Антоновкадагы жүздөгөн жарандардын бул кыялы ишке ашпай келүүдө. Алар 15 жылдан бери ак үй көк үйдүн эшигин акмалашып, жогорку кеңештен, өкмөттөн мыйзамдуулукту талап кылып келишүүдө. Бирок ал аракеттеринен майнап чыккан жок. Өкмөткө да кайрылат элем. Абылгазиев менен Бороновго дайыма эле барабыз. Алар биз адам катары көрбөйт. Ит келдиби, башка келдиби. Айыл өкмөт тиги акимдин тиги ак үйдүн алдында да турабыз. Алар деле бизге бирөөсү чыгат, алып кел, чабып келет. Эмне кылабыз, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз деп кайра кетет. Ошо менен баягы карапайым эл дагы деле күйүп атабыз. Коюшса, биз кышы менен суукта боронуп деп боронуп кабинетинде жүрдүк. Эмесинде, эшигинин астында. Абылгазиев деп жүрдүк. Ак үйдүн астында. Ошол жерде милициялар барып, колдорубузду кайрып, автобусқа салып ит кылды. Ошондон суукчан болуп, суук тийип, бут колдорубуз ооруп ушундан кыйналып атабыз. Биз жыргаткан жок. Мына 12-жылдан бери биз Горький көчөсүндө да пикетке чыккылап, аякта пикетке чыктык, биякта сүрөп жүрөбүз, тиякта сүрөп жүрөбүз. Жай кызыкта да, кыш кызыкта жүрөбүз. Мына акчанын бүтү жаман экен, тирилигиң өтпөй калса, андан да жаман экен. Сокулук районундагы Ваян Антоновка айыл аймагынан 150 гектар жер тилкеси садоводы ВОССТ коомдук уюмуна бөлүнүп берилет. Аталган жер тилкелери 2000ден ашуун коомдун мүчөлөрүнө 4 сотыктан дачалык курулуштарды курууга мамлекеттик акттын негизинде мыйзамдуу бөлүнүп берилген. Тилекке каршы Ваян Антоновка айыл өкмөтүнүн башчысы аталган курулуштарды курууга тоскоолдук кылып келүүдө. Буга байланыштуу айылдыктар жергиликтүү бийлик менен соттошуп, райондук, облустук, жогорку соттон дагы утуп алышкан. Ошондон бери эчтеке жок мынакей. Закон иштебей атат, мыйзам иштебей атат, же чиновниктердин капризи мен түшүнбөйм. Азыр да мынакей биз элдердин баары уже чыдамы кетти. Карапайым элдердин үйлөрү жок, бала чакырасы өсүп атат. Көп семьялуу балдар бар. Алар билбей сатып алышкан өзүнүн малын. Ошого жараша мыйзамдуу документти даярдаганбыз. Анан келип эле булар өсүтүн жерибизди ээлейбиз, келип салалы десе эле милиция келет. Милицияны чакыртат айыл өкмөт. Айыл өкмөт салган болбойт дейт. Уруксат турса деле кайта уруксат алып кел дейт. Эми канчап келебиз уруксатты? Уруксат толуп кетти. Уруксат бере берип уже правительстводон бар, ак үйдөн бар. Ана мыйзамдын иштегендигине байланыштуу биз 8 жыл күттүк. Кыргызстанда закон жок экен деп туруп, мына башка жерлерди барып тегеренип көрдүк. Суу бу жерде агып атса, бу жерде эгин өсүп атса, фундамент куюлуп атат. Колдорунда бирден кагаздары жок балам, доверенность. Айырге милиция барбайт, аким барбайт. Темеле барсаң, ассамблея үйлөр түшүп атат. Бу жерде чоң мафия бар. Эгер ушу президентке жетсе, бизди карап берсин. 8 жыл болду балам, 8 жыл. Наматты күтө албайбыз. Мыйзамдын жогуна биз дагы басып салабыз. Президентке кайрылыңыз. Президентке кайрылбайт. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, бизди угуңуз. Мына айылдарды өнүктүрүү деп кайра тилиңиз какшып атат. Эмне ушу коңшулаштырган Сокулук районунун ушу Ваян Антоновка айылына сиздин үнүңүз жетпейт. Ак үйдүн алдына бардык, көк үйдүн алдына бардык, бир оз чыгып койгон жоксуз. Мынакей, алды мынакей көрсүнчү ушуну. Биздин мыйыбызды чечип берсин. Көпчүлүктүн атынан чечип берсин. Ваян Антоновка айыл өкмөтүнүн башчысы жогорку соттун мыйзамдуу өкүмүн, өкмөттүн буйругун тоготпой жатат дейт жергиликтүүлөр. Ошондон улам нааразылык акциялары күчөп, мындан ары дагы уланышы мүмкүн дешүүдө. Ал эми бул маселе боюнча Ваян Антоновка айыл өкмөтүнүн башчысы пикирин билдире элек. Кыргызстандык жаран газель үлгүсүндөгү унаасы менен Вологда Тихвин Кола жолунан 37 жаштагы аялды койдуруп кетти. Бул тууралуу Невские новости басылмасы жазды.
Маалыматка караганда, шектүү Россияда мыйзамсыз жүргөн, ага 2021 жылга чейин аталган аймакка кирүүгө тыюу салынган. Газель жолдун ортосуна чыга калган велосипедчен аялды сүзгөн. Анын кесепетинен аял каза болуп калды. Айдоочуну полицияга алып кетишти. Москвада нелегал рейди жүрүп жатат. Мигранттар текшерилип жатат. Дип өкүлчүлүктөн билдиришкендей, аймакта мыйзамсыз жүргөндөргө административдик чара көрүлүп, айрымдары өлкөдөн чыгарылууда. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Москвадагы кыргызстандыктар катуу текшерүүгө алынып жаткандыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына тараган маалыматка түшүндүрмө берди. Элчиликтен билдиришкендей, рейдтин алкагында кыргызстандык таксисттер гана эмес, башка өлкөдөн келген мигранттар дагы текшерилип жатат. Рейдтин максаты Москвада мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо. Элчилик ар бир Кыргызстандын жаранын миграциялык полициясынын аймактык органдарына каттоодон өтүү үчүн документтерди тапшырууга чакырат. Ошондой эле ортого ортомчуларды салбоо сунушталды. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2013 жылы токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна журналисттин иниси Шахрух Саипов кабарлады. Иштин жанданганы тууралуу маалымат башкы прокуратуранын сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык ассоциациясына берген жообунда жазылган. Ага ылайык Ош облустук прокуратурасы ушул жылдын 29 августунда тергөөчүнүн буга чейинки ишти токтотуу чечимин жокко чыгарган жана тергөө жүрүп жаткандыгы белгиленген. 12 жыл мурда агамды өлтүргөн адамды табуу мүмкүн болбосо керек. Бирок өлтүрүүгө эмне, ким себеп болгону тууралуу биздин үй бүлөгө, коомчулукка ачык айкын маалымат берилсе жакшы болмок, маркумдун иниси билдирди. Алишер Саиповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз адамдар Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. 2010 жылы Алишердин өлүмүнө шектүү катары 20 жылга соттолгон жарандын күнөөсүз экендиги далилденген. 2012 жылы иш кайра жанданып, 2013 жылы декабрда токтотулган. Алишер Саипов 2005 жылдагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжеян окуясынын кесепеттерин активдүү чагылдырган. Журналист каза тапкан кезде болгону 26 жашта болчу. Ал Америка добушунда Азаттык радиосунун өзбек кызматында, Фергана.ру маалымат агенттигинде, Демос Таймс жана өзү негиздеген Сиосат гезитинде иштеген. Ысык Ата районундагы Дружба айылынын 2 жашоочусу башынан жаракат алып ооруканага түштү. Бул тууралуу Акипресс Саламаттык сактоо министрлигине таянып жазды. 1988 жана 89 жылы туулган балдар 28 сентябрь күнү Чүй облустук ооруканасынын травматология бөлүмүнө түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча алар мушташтан жабыркаган, денелеринде соо жери калбай катуу сабалышкандыгын дарыгерлер айтышкан. Алардын иш боюнча милиция иштеп жатат. Кантип сабалышканы азырынча белгисиз. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.